Жогорку кеңеш өкмөт сунуштап жаткан суу кодексине өзгөртүүнү 3-чү окуудан колдоп берди. Аталган мыйзам долбоору Кумтөрдөгү канадалыктарга Давыдов жана Лысый мөңгүсүн алтын казып алуу үчүн талкалаганга уруксаат берет дегенди түшүндүрөт. Дүйшөнбек Зылалиев мыйзам долбоорду жактап, эл өкүлдөрүн ал жерде мөңгү калбай деле калган деп ишендирди. Айтылган сөзү чын болсо, 6-чакырылыштын депутаттары канадалык компаниянын буга чейин жаратылышка келтирген зыянын мыйзамдаштырып берди дегенди түшүндүрөт. Саламатсыздарбы, эфирде Сереп программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Экологдор алтын менен мөңгүнү салыштырып болбойт. Мөңгү бул бир гана өлкөнүн эмес, бүтүндөй ааламдын баа жеткис байлыгы дешет. Бирок бүгүнкү парламент өзүнүн тандоосун жасады, жаратылыштын пайдасына эмес. Алтынга жетиш үчүн канадалыктар мөңгүнү талкалай башташканына көп эле болгон. Аккар көк муздун алдында 8 тоннага жакын алтын бар экендиги айтылууда. Сентера Голдтун Кумтөргө окшош эле Монголияда жана Америкада гени бар. Мисалы, ал мамлекеттин бийлиги биздикиндей кооз жаратылышты эмес, какыраган чөлүбүзгө зыян келет деп жардырып байлык казып алууга уруксаат берген эмес. Мына ошондуктан ушул эле канадалыктар жер үстүнө зыянын тийгизбей алтынды казып жатышат. Монголияда дагы көрүнүш да ушундай эле. Канадалык компания башка өлкөлөрдүн ыгына көнүп, алардын айтканына макул. Ал эми бизде ошол эле Сентера тоону жардырып, мөңгүнү талкалоодо. Бул ыкманы экологдор жырткычтык ыкма деп эсептешүүдө. Мыйзам долбоору 2014 жылы эле сунушталып келген. Акыры СДПК партиясы 2015 жылы болгон парламенттик шайлоо алдында позициясын өзгөртүп, аталган мыйзамга каршы турган болчу. Бул көрүнүштү шайлоонун алдында упай жоготуудан коркуп жатышат деп божомолдогондор көп болгон. Эми жаңы келген парламент бул өзгөртүүгө каршы добуш бергенди мындай коюңуз. Демилгечи болгон өкмөткө сын айтып коюуну туура көргөн жок. Өлкөнүн тарыхындагы көпчүлүк парламенттин эстегенде эл астында уялып башын сала турган кылыктары бар. Мисалы, 4-чакырылыштын депутаттарына каркыра жайлоосуна байланышкан окуя өмүр бою күбө болуп кала турган болду. Ал эми азыркы парламент бүгүн колдоп жаткан мөңгүгө каршы мыйзам долбоору үчүн өкүнүп калышы толук мүмкүн. Аман туруңуздар. По улицам разгуливал царь зверей лев. По этому случаю мы пригласили хозяина этого хищника. Здрасте! На фотографиях в интернете у вашего львенка только кожа до кости. Вы что, его не докармливаете? Нет, просто он привык к африканской пище. Кушает только мясо зебр и буйволов, а к нашим барашкам слегка равнодушен. А не грозит ему тогда смерть от голода? Может быть, заказывать мясо с Африки? С Африки у нас только африканцы с их долларами. Но не думаю, что мясо фальшивомонетчиков моему льву будет по вкусу. В таком случае отправьте его обратно в Африку. Но мы уже определили его в Каракольский зоопарк. Неужели там, как в Африке, есть зебры и буйволы? Если местные жители выкрасят ослов в черно-белую полоску, то мой лев не заметит подмены и, наконец-то, наестся досыта. Кстати, ослов-то в Караколе не осталось. Китайцы, которые строили дорогу, всех ослов забрали в собственные зоопарки. Тогда мой львенок по-прежнему будет голодать, если только местных быков не замаскировать под буйволов. Надеюсь, что китайцы к буйволам безразличны. Скажите, каких еще животных вы хотите привезти из Африки? Императорских пингвинов. Так они же с Антарктиды. Я по бартеру обменял нильских крокодилов на пингвинов. Теперь не знаю, что с ними делать. Вот только не надо определять их в Каракольский зоопарк. Чебакана и Сыкули и так почти не осталось.